10-июнда Ош облусуна караштуу Чоңалай районунда 1983-жылы туулган жергиликтүү жаштардын демөөрчүлүгү менен курулган медресенин ачылыш аземи болду. Бул мааракеге Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын мурдагы муфтии Максатбек ажы Токтомушев, диний аалым Бактияр ажы Шарапов, Ош облусунун казысы Самидин Кара Атабаев баш болгон бир катар аттуу баштуу инсандар, жергиликтүү тургундар катышып, медресеге жардам катары кошумчаларын кутучуга салышты. Медресе куруу демилгечилеринин бири, Чоңалай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бактыбаев Фазыл Мисратилляевичтин айтымында, курулуш иштерине жалпысынан 10 миллион сом жумшалып, анын 7,5 миллионун жалпы Чоңалай районунун 1983-жылы туулган жаштары чогултуп беришсе, калган 2,5 миллиону башка ыктыярдуу жардамчылардын эсебинен каржыланды. Чоңалай районунун тарыхында биринчи жолу мындай медресе курулду. Тилегибиз ишке ашып, келечекте элге кызмат кылган илимдүү дин кызматкерлери тарбияланып чыгат деген ишенимдебиз, деди ал. Бүгүн жалпы эле элибиз үчүн, Чоңалай эл үчүн майрам деп айтсак болот. Анткени ушул элибизди рухий жактан жан дүйнөсүн байыта турган, билимге ээ кыла турган, тарбия маселесин чече турган ушундай бир медресе ачылып отурат. Буга чейин биздин район тарыхында мындай медресе болгон эмес. Ушул медреседен буюрса келечекте жакшы бир жан дүйнөсү бай, илимдүү, билимдүү, элге журтка кызмат кыла турган мекенчил жаштарыбыз өсүп чыгат, дин кызматкерлери өсүп чыгат, аалымдар, каарылар өсүп чыгат деген ушул терең ишеничте турабыз. Буюрса бүгүнкү келген сыйлуу аалымдарыбыздын дагы, эл журтубуздун дагы дуалары кабыл болуп, келечекте ушул районубузда, анан жалпы эле Кыргызстаныбызда жакшылыктар болсун деп. Мааракенин жүрүшүндө сөзгө чыккан 1981-жылкы жаштардын өкүлү бул жакшы саамалыктуу улай, кыздар үчүн дагы медресе куруу иштерин башташканын айтып, келген конокторду медресенин алгачкы пайдубалын куруу аземине чакырды. Жалпы 81-жылкы балдардын атынан фундамент куюп баштап кыздарыбызга тартуулайлы деп ушул жигиттер бизге үлгү болду десек дагы болот. Биздики жыл пул эмес, иншалла. 20 жылдык деле эмес. Жөн эле бир Аллах үчүн бир ихсан кылалы деп чечтик. Айта кетчү нерсе, терс диний агымдардын таасиринде калбаш үчүн өзүбүздүн салттуу ислам динин жаштарга жеткирүү, диний окуу жайларды бардык аймактарда ачуу талапка ылайык. Мен Кыргызстанда мечитте имаммын, Жаштарыбыз мээнет менен тапкан акчасын аш тойлорго, арам нерселерге ысырап кылбай, келечек муундун ыймандуу, билимдүү болушуна шарт түзүп жатканы албетте алкышка татыктуу деп аксакалдар ак батасын беришти. Allahu Akbar, Allahu Akbar.